Садыр Нуркожо уулу, урматтуу депутаттар, урматтуу Адылбек Алеш уулу жана министрлер кабинет мүчөлөрү. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 7-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясынын жетекчиси жана башка мүчөлөрүнүн анты Кыргыз Республикасынын президентинин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын катышуусунда берилет. Андыктан министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси жана башка мүчөлөрдүн ант берүү аземин баштоого уруксат этиңиздер. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Касымалиев Адылбек мырзаны чакырам. Мен Касымалиев Адылбек Алешевич, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчисинин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун басары Амангелдиев Данияр мырзаны борбордук трибунага чакырам. Мен Амангелдиев Данияр Жолдошевич, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын 1-орун басарынын кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Төрөбаев Бакыт мырзаны борбордук трибунага чакырам. Мен Төрөбаев Бакыт Эргешевич, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри Сыргабаев Абсатар мырзаны борбордук трибунага чакырам. Мен Сыргабаев Абсатар Токтогулович, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат.
Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Машиев Медер мырзаны борбордук трибунага чакырам. Мен Машиев Медер Асанович, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга, жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Сабиров Равшанбек мырзаны борбордук трибунага чакырам. Мен Сабиров Равшан Азатович, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга, жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузганым үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Сөз ант берүү үчүн Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Сыдыков Бакыт мырзаны борбордук трибунага чакырам. Мен Сыдыков Бакыт Төлөмүшевич Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин кызматына киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, өзүмдүн милдеттеримди ак ниет жана таза аткарууга, жана Кыргызстан элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузган үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликти тартууга даярмын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ушуну менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын жана башка мүчөлөрүнүн ант берүүсү аяктады. Урматтуу Садыр Нуркожо уулу, жогорку кеңештин депутаттарын жана өзүмдүн атымдан министрлер кабинетинин төрагасынын жана башка мүчөлөрүнүн ант берүү аземине келип катышып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирүү менен министрлер кабинетинин төрагасына жана мүчөлөрүнө чың ден соолук, кажыбас кайрат жана иштерине албан ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Урматтуу депутаттар, ырыс алды ынтымак деген элибиздин накыл кебин туу туткан өлкөбүздө биримдик өкүм сүрүп, Кыргызстан туруктуу өнүгүү жолуна түштү. Мамлекеттин ички тышкы саясатында бир топ илгери жылыштар болуп жатканына жалпы эл күбө. Кудай буюрса, буга чейин жүрөгөйүтүп келген чек ара маселелери кошуналар менен толук жөнгө салынып, өз ара пайдалуу негизде чечилип калды. Кошуналарыбыз менен достукта жана ынтымакта жашоонун пайдыбалы андан ары бекемделүүдө. Россия, Кытай, Европа мамлекеттери, Түркия, Корея, Япония сынды өлкөлөр менен алакалар жаңы деңгээлге көтөрүлүп, өз ара кызматташуу чыңалууда. Ал эми мамлекетибиздин турмушунда болуп жаткан өзгөрүүлөр, экономикалык өсүштөр, айрыкча улам четинен ачылып жаткан социалдык экономикалык объектилер, бир катар тармактарды реформалоого жасалган аракеттер жалпы мекендештерди кубантып жатат десем жаңылышпаймын. Албетте, мунун баары аткаруу бийлиги менен сиздердин, урматтуу депутаттар, мыйзам чыгаруу бийлигинин кыска аралык ичинде көп
күч жумшап, илгерки парламенттердей болуп жеке кызыкчылыктар үчүн соодалашпай, ынтымакта эри шаркак иштешиңердин натыйжасы деп айтууга толук негиз бар. Аткаруу бийлиги тарабынан демилгеленген мамлекеттик маанилүү маселелерди кечиктирбей колдоп берип келе жатасыздар. Бул үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдире кетейин. Албетте араңыздарда илгерки көндүм адатын кылып, министрликтер тараптан жеке кызыкчылыктар чечилбей калган үчүн кандай гана маселе болбосун каршы добуш берген 5-6 депутаттар бар. Аларга эми көңүл бурбай эле коелу. Анткени көпчүлүк басымдуулук кылып, мамлекет үчүн пайдалуу, келечектүү маселелерди колдоп берип келе жатасыздар. Жыйынтыгында көзгө көрүнөрлүк ири иштер жасалып, жалпы журтубуз менен бирге эл аралык коомчулуктагы алгылыктуу иштерибизди белгилеп келишүүдө. Менин күнү түнү тынбай министрлер кабинетинин алдына койгон талаптарымды министрлер жалпы команданын тапшырмаларымды так жана ыкчам аткарууга болгон аракеттеринин жыйынтыгында мына бүгүнкү жетишкендиктерге жетишип отурабыз. Ачыгын айтып коюш керек, бул жетишкендиктерге министрлер кабинетинин мурдакы төрагасы Акылбек Жапаровдун дагы салымы бар. Эми анын кызматтан кетишин ашыкча саясатташтыруунун кажети жок деп ойлойм. Бирок өлкө бюджетин түзүүчү салык системасындагы ор койгон терс көрүнүштөр баарыбызды кейишке салды. Маселен, акциз маркаларына байланышкан махинациялар ашкереленип жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул тармак Акылбек Үсөнбековичтин түздөн-түз көзөмөлүндө болчу. Демек, салык системасындагы мыйзамсыз аракеттерди мурдатан эле токтотуп калуу мүмкүн эле. Мыйзамсыз иш аракеттеринен улам салык кызматынын жогорку жетекчилигинин кармалышы боюнча окуя азыр тергелип жаткандыктан, бул жерде жеке кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө үчүн аны кызматтан четтетүүгө мажбур болдум. Урматтуу эл өкүлдөрү, коом турмушу саат жебесиндей токтобой кете берет. Андыктан биз да өз ишибизди токтотпой улантышыбыз керек. Айрыкча өкмөттүн өлкө турмушун жөнгө салуу, өнүктүрүү жаатындагы ишмердиги 1 мүнөт дагы токтоп калбаш керек. Мындан улам министрлер кабинетинин төрагасы кызматына баарыңыздарга белгилүү Адылбек Алешевич Касымалиевдин талапкерлигин сунуш кылгам. Мен анын өмүр жолуна көз салсам Ленинград финанс-экономикалык институтун аяктагандан тартып каржы, салык, жыйымдар боюнча жөнөкөй кызматкерден баштап бир топ жетекчилик кызматкерлердин тепкичин басып өтүптүр. Айрыкча экономика, каржы министри кызматтарын аркалап, өлкөбүздүн бул тармактарын ийне жибине чейин жеткиликтүү билээрин, тийиштүү тажрыйба топтогонун сиздер деле жакшы билесиздер. Ошондуктан колдоп бердиңиздер деп ойлоймун. Сиздерге терең ыраазычылык. Урматтуу депутаттар, бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат дейт кыргыз эли. Биз да кетебиз. Мөөнөтүңөр аяктагандан кийин сиздер да кетесиздер. Мамлекетибиз, элибиз гана түбөлүк калат. Бийлик алмашат, жаңылар келет, кетет, турмуш өзү ушундай. Эң башкысы эл кызматына татыктуулар, чынчылдар, мекенчилдер келип, жалпы журтубузга кызмат кылып беришсе болгону. Мекенибизге, сүйүктүү Кыргызстаныбызга кылым кыйрынан бери нарк күтүп сакталып келаткан элибизге кызмат кылалы, таза, чын жүрөктөн ак ниет иштеп берели. Министрлерге айтарым, араңыздарда мурдатан бери иштеп келе жаткандар барсыздар, мурдакы заманды унуткула, ар бир жетекчи мейли кайсы тармакта болбосун өз тармагыңарды иретке келтиргиле. Коррупциялык элементтерди, уурулуктарды түп тамыры менен жок кылгыла, таза иштегиле. Эгерде таза адилет иштегенге көзүңөр жетпесе, эртелеп эле арыз жазып кетип калганыңар өзүңөргө жакшы болот. Урматтуу депутаттар, урматтуу министрлер, ишиңиздерде ийгиликтер болсун, көңүл бурганыңыздарга рахмат. Чоң рахмат дагы бир жолу. Колдоп бергениңизге. Рахмат, урматтуу президент. Урматтуу депутаттар, саат 14:00-гө чейин танапис.